Ассаламу алейкум достор, силер Бек ТВ каналындасыңар, мен Азимжанов Дурусбек. Достор, бүгүнкү сүйлөшө турган темабыз инста блогерлер дейбиз же блогершалар дейбизби? Кыскасы Инстаграмды жарган 4 кыз жөнүндө сүйлөшөбүз, кыргыз кыздары. Кана эмесе видеороликти баштадык, биз менен алыстабагыла. Биринчи достор, Эргашева деген кыз Инстаграмда жакында эле пайда болду. Чынын айтсам, мен көп болгон жок тааныганыма. Бул кыз билбейм, өзүнөн бир 2000дей бала менен сүйлөшкөнбү, ошондон привычка болуп калганбы, же болбосо бул кызга мен совет берип кетсем болот. Бул кыз өзүнө ушу балдарга, кыздарга совет бере турган бир школа ачсабы жакшы болобу дейм да. Кыскасы достор, бул өзүнчө эле акылдуу кыз экен. Бул кыздын видеосун вайн десең түшүнбөйсүң, же бир кандай ролик десең түшүнбөйсүң. Кыскасы өзүнчө эле бир сабактарды өтө берет, школа ачып алган өзүнчө. Кыскасы Инстаграмда бул кызга ат коюп койсок болот. Мугалим деген, жаштарга сабак бере турган мугалим. Кыскасы достор. Кана эмесе экинчи инста блогерша кызыбызга өтсөк, экинчи инста блогерша кызыбыз экинчи инста блогерша кызыбыз чынында достор, бул кызды менин итим дагы, үйдөгү күчүгүм дагы, эшек, мал сал бардыгы тааныйт достор. Чынында өтө Инстаграмды жарды, хайп десе өзүнүн жанын берген кыз деп эсептейм мен. Бул кызыбыз болсо өтө балдардын жинин келтирип жүрөт. Буну көргөн балдар ау жейм деп атат. Чынын айтсам, бул кызыбызда өткөндө, бирок бул кызыбыз хайп не экенин чынында далилдеп койду десем болот. Өзүнчө Инстаграмда отуруп түз эфирде бир бала мына сага деп, кана эмесе чечин деп жазды эле. Мен ойлогом достор, чечинбейт деп. Бирок не болду дебейсиңерби? Чынын айтсам достор, ал кыз чечини бирди. Мына сага болбосо, ал өзүнүн подписчиктерине жанын берет. Чынында бул өтө туура эмес деп ойлойм. Үчүнчү кызыбыз болсо, бул Самара. Самара. Бул чынында Инстаграмды бул кызыбыз дагы жарды. Бул кызыбызды дагы менин ит, мал, койлорум баары үйдөгүлөр тааныйт. Чынында бул кыз дагы өтө хайп үчүн жанын берген. Пранк дейбизби, же болбосо кандай десек? Кыскасы, бул кыздын видеолору бузукулук десек болот. Чынында кыргыз балдарынын жинини өтө көп тийди. Бир күнү болсо Самара кызыбыз оронуп чыгып алыптыр. Анын эртесин карасаң жолук жок. Билбейм, кыскасы хайп үчүн бул жанын бере турган кыз. Чынында өзүнчө Мисс 2019 десек болот. Сигаретти чегип алып тимеле түтөтөт эми. Инстаграмды кыскасы жарды десек болот. Не болсо дагы ийгилик каалабайбыз го, дизлайк каалайбыз. Жолукту дагы чынын айтсак булгады десек болот. Ким кошулат менин оюма? Кошулганда лайк баскыла. Менин каналыма жазылгыла достор. Если видео жаккан болсо, каналыма жазылып лайк баскыла. Чынын айтсам, инста блогерша кыздарыбыз өздөрүнүн хайп кармайм деп билбейм, негедир кандай түрдүү видеолор тартат. Кыскасы түшүнүксүз. Бири өзүнчө мугалим болот, бири өзүнчө кийимин чечип чыгат, бири өзүнчө пранк тартат. Кыскасы уят кылып атат десек болот. Достор, эң жакшы, эң блогерша кызыбыз деп мен таптым. Кайсы кыз эле? Кайсы кыз эле баягы? Жок. Эми подписчик бар, жакшынакай кыз бар го, бой пас. Ким? Бой кичинекей кыз. Ким ошол? Атын эстен чыгартам да. Эстей албай атам, кыскасы инста блогерша кыздарыбыз өтө эле көп. Чынын айтсам, совет бергенибиз себеби жакшы видеороликтерди тартып, жакшы чыкса, элдин баары көрөт дейм. Чынын айтсам, азыр жаштар кыскасы билбейм жаштаргачы, ага жакшы видео болобу, жаман видео болобу, кыскасы чечилип чыкса баары эле көрөт. Чынында бул. Ошо достор, бүгүнкү темабыз түгөдү. Саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар.